Бейиш нуру. Эне сүтүнүн мөөнөтү. Ооба, бүгүн эне сүтү, эмизүүнүн мөөнөтү тууралуу сүйлөшөбүз. Аялдар үчүн экен деп дароо видеону жапканга аракет кылбаңыз. Бул аялдар үчүн кандай маанилүү болсо, эркектер үчүн да, атүгүл бойдоктор үчүн да маанилүү. Деги эле бүткүл мусулман бир туугандарыбыз үчүн маанилүү бул видео. Себеби кеп сиздин балаңыздын ден соолугу тууралуу болууда. Даяр болсоңуз баштайлы. О, менин бир тууган. Баланын ден соолугу мыкты болуш үчүн эне баласын канча убакыт эмизиши керек? Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында мурда 6 ай же 9 ай деген жыйынтыкка келген болсо, учурда баланы 2 жылга чейин эмизиш керек деген жыйынтыкка келди. Бул көптөгөн илимий эмгектердин негизинде кабыл алынган чечим. Демек, азыркы күндүн терапиясы баланы 2 жыл эмизгиле деген сунушун далилдер менен айтууда. Эмне үчүн 2 жыл? Себеби бул мөөнөттө ымыркай өтө алсыз болот. Эне сүтү жөн эле азыктандыруучу эмес, ошол эле кезде коргоочу да касиетке ээ. Сүттүн курамында ферменттер, гормондор, витаминдер, антителалар, пайдалуу бактериялар жана башка ушул сыяктуу элементтер көп болгондуктан ымыркайды ар кандай оору жана микробтордон коргоп турат. Эмчек эмген балдарда ар кандай оорулар аз кездешет. Эгерде ар кандай себептер менен эмчек эмген бала ооруп калса, эмчек эмбеген балдарга караганда айыгып кетүүсү да батыраак жана жеңилирээк ишке ашат. Эне сүтү ымыркай үчүн материалдык жактан эле эмес, рухий жактан, психологиялык жактан да чоң мааниге ээ. Эне бала ортосундагы мээрим байланышын бекемдейт. Эмизүү бул ымыркайга эле эмес, эне үчүн да өтө маанилүү жана пайдалуу. Эмизүү эмчек рагынын толуп кетүүнүн алдын алат. Төрөттөн кийинки калыбына келүүдө орду чоң. Кыскасы, 2 жылдык эмизүүнүн адам үчүн орду чоң. Өмүрүнүн акырына чейин материалдык жана руханий ден соолугуна таасир этет. Бул маселе тууралуу өтө көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп, көптөгөн илимий эмгектер жазылган. Биз бул жерде болгону өтө кыска түрдө айтып өттүк. Айык Куран, Ислам, эмчек эмизүү тууралуу жана анын мөөнөтү тууралуу эмне дейт? Деги динибизде бул маселе каралганбы? Келиңиздер карап көрөлү. Бакара сүрөсүнүн 233 аятынын баш жагында эмизүүнүн толук болуусун каалаган энелер балдарын толук 2 жыл эмизишет деп айтылган. Демек, Айык Куранда 2 жыл эмизүү тууралуу ачык эле айтылыптыр. Чынында бул керемет. Куран өкүмдөрү адамзаттын табиятына өтө ылайык келген бир өкүмдөр экенин күн өткөн сайын көрүүдөбүз. Эмне үчүн 2 жыл бою эмизиш керек экендигинин жообун жогоруда бердик. Демек, Куран адамзат үчүн эң эле ыңгайлуу өкүмдөрдү өзүнө камтып жүргөн Аллахтын сөзү экендиги илимий түрдө далилденүүдө. Албетте, бул биз Курандын аяттары илимий түрдө далилденгенден кийин гана анын өкүмдөрүн аткара баштайбыз деген мааниге келбейт. Тескерисинче биз Куран жана сүннөттү илимий жактан далилденсе да, далилденбесе да аткарарыбыз бышык. Себеби Аллах биз үчүн эң ыңгайлуу жана эң пайдалуу нерселерди өкүм кылаарын жакшы билебиз. Атүгүл пайда үчүн да эмес, Аллах Таала кыл деген үчүн гана кылабыз. Буга окшогон илимий аяттар, сырлар, акылмандуулуктар ислам дини эскичилик дегендерге далил катары гана көрсөтүлгөн бир көргөзмө гана. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөбөк үчүн энесинин сүтүнүн мыктысы жок деп айтат. Бул хадистен да сүннөт жолундагы жашоо, тагыраак айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сунуштаган жашоо ыкмасы адамзаттын табиятына ылайык келүү менен бирге акыреттик эле бактылуулукка себеп болбостон, бул дүйнөлүк бактылуулукка да себеп болоорун байкап жатабыз. Жогорудагы баяндамабыз бул хадисти илимий түрдө ачыктап берди. Деги эле адамзат баланы эмизүү темасында изилденип олтуруп, жеткен эң акыркы ыкманы, туура жолду Куран жана хадис кыскача эле жыйынтыктап айтып коюптур. Куран жана хадистин бул өкүмдөрүн дагы да тереңирээк изилдешсе, дагы да көп сырлар, илимий акыйкаттар ачыкка чыгаары бышык. Албетте, бул жерде мусулман илимпоздорго дагы бир милдет жүктөлөт.
Бул акыйкаттарды уккан соң биз мусулман жаштары дагы бир жолу Кураныбызды жана сүннөт жолун дагы да терең изилдеп, ошого жараша жашообузду оңдообуз зарыл экендигине ынандык. Бул видеобузду айымдарыбызга сүйүнчү иретинде бир хадис менен жыйынтыктайлы. Абдурахман бин Ауфтун рываят кылган бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Аял киши кош бойлуу болгон кезде ал үчүн күндүзгү убактысын орозо менен, ал эми түнкү убактысын намаз менен өткөзгөндөй сооп жазылат. Өзүн чын дилинен Аллахка арнаган аскер сыяктуу соопко жетет. Төрөп жаткан кездеги оорусунан улам эбегейсиз соопко жетет, ага акыл да жетпейт. Баласы төрөлүп эми баштаган кезде ар бир сүттү соргон сайын, же болбосо ар бир эмизген сайын бир жанды тирилткендей сооп берилет. Ал эми бала чоңоюп эмчектен чыккан кезде болсо милдеттендирилген периштелер ал аялдын эки желкесине ургулап мындай дейт: Эч күнөөң калбады, таптазасың. Жашооңду күнөөсүз таза түрдө мындан ары башта улант. О менин бир тууганым, бул сүйүнчүгө жеткендер чынында кандай бактылуу. Бейиш нуру.